Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул Халва шоу теледолбоорунун жаңы чыгарылышы. Кош келиңиздер. Учурда биздин чыгарылышыбызда байкасаңыздар, чырайлуу, биздин сулуу айымдарыбыз олтурат жана айымдар дагы жөнөкөй эмес, өзгөчө талантка ээ айымдарыбыз. Даймонд аттуу тобунун бийчи кыздары келип олтурат. Кош келиңиздер, урматтуу конокторубуз. Жана Даймонд тобу учурда 2 командага бөлүнүп, бүгүн аябай ысык салгылашууну күтүп жатабыз. Биз болсо оң тараптагы команда менен учурда таанышып кетели. Диана Уламбекова жана Аделина Салидинова келип отурушат. Бул жакта кол чабуулар, коштоп коюңуздар. Колдойбуз. Саламатсыздарбы? Аделина, албетте сизди негиздөөчү катары биз жакшы тааныйбыз. Жана айта кетиңизчи, Даймонд би тобу тууралуу бизге кызык болуп жатат. Топ качан түздөлдү? Командада канча киши бар, айтып бериңиз. Биздин Даймонд бийчилер тобу 2019-жылы Болотбеков Айсел аттуу эженин артынан түзүлгөн. Былтыр 2022-жылы ал Европа тарапка үй бүлөлүк маселеси менен кетип, мага калган. Даймондда 8-9 кыз бар, бирок биз тойлорго 4 кыз гана чыгабыз. Ал эми жалпы биздин бийибизде 5-6 жакын бийлерибиз бар. Сиздер үйрөтөсүздөрбү бийлегенге? Ооба, үйрөтөбүз. Канча жаштан кабыл баштайсыз? 14 жаштан 24 жашка чейин деп беребиз рекламаны. 24-төн кийин болбойбу? Болбойт калат. Болбой калат, Эх, деп ойлоп жатамын, 24-төн азыр жогору кетип бара жатамын, ошондуктан Даймондго туш болбой калат окшоймун. Бирок ким билет, Аделина менен жакшы сүйлөшүп көрөлү эфирден кийин. Диана, сиз менен дагы таанышкыбыз келип жатат. Айтып кетиңизчи, өзүңүз тууралуу кантип бул топко туш болуп калдыңыз? Саламатсыздарбы? Бул топко негизи менин атым Диана, 18 жаштамын. Негизи Аделина менин курбум болот. Топ жаңы ачылып баштаганда мен негизи кичинекей кезимден бери бийлейм, өзүм дагы башка чет жактарда. Анан Аделина чакырганынан жардам катары келип бийлеп, анан ушинтип кошулуп калгам. Жакшы. Кайсыл багытты бийлегенди жактырасыз? Негизи восточный жакта өзүм башынан кичинекей кезимден бери бийлейм да. Анан ошол восточный жакта го дейм. Чоң рахмат. Бүгүн Диана, Аделина бир командада. Жана команданын аталышы кандай болот? Моника Белучи. Моника Белучи, байкасаңыздар, аябай жакшынакай атты тандашыптыр. Экинчи команда кантип аталат экендиги кызык болуп жатат. Учурда биз Моника Белучи командасы менен тааныштык. Кезекти тең тайлашуучуларга берели. Сол тарабында бүгүн Айжан Эрнисбек кызы жана Адеми Бекенова келип отурушат. Колдоп коюңуздар, тең тайлашуучулар. Айжан айым, сизге суроо. Бул чындыгында бийчилер жөнөкөй адамдарга дагы мындай кеңеш берип кетсеңиз деп айтып жатамын. Кантип эл жүзүндө тартынбай бийлеш керек, айтып кетиңизчи. Негизи деген бийлегенде өзүңдүн самооценкаң эң биринчи өйдө болуш керек, потому что эч кимди карабай, кишинин ар кандай сөздөрү тийсе эметипчи. Сиздин тажрыйбаңызда болду эле тартынган учур? Жок, мен бийлеп баштаганыман сразу эле көтөрүлүп кеттим да. Ошого жараша менде болгон эмес. Эч тартынбайсыз. Жакшы. Жоңузга рахмат. Адеми сизге дагы суроо узатып кетели. Айта кетиңизчи, ар бир ушул бийдин өзгөчө жакшы пайдалуу жактары бар деп айтып коюшат. Ушул сиздердин элдик ушул жаатында бийлейсиздер, чыгыш бийлерин бийлейсиздер. Айтып кетиңизчи, ушул бийлердин пайдалуу жактары менен бөлүшүп кетиңизчи. Саламатсыздарбы? Мисалы айтканда, кыргыз бийи бул өзүбүздүн тилибиз, өзүбүздүн нукура бийлерибиз. Бул бийден биз өзүбүздүн орусча айтканда народный бийлерибиздин мындай жакшы үйрөнгөнгө, кыймыл аракетибизди жакшы кылганга, восточный бул денебиздин көп жерин кыймылдатканга жардам берет. Кыймылдатып, денебиз жакшы формага келгенге жардам берет. Жашоо бул кыймыл деп бекеринен айтышпайт, ошондуктан дагы ушул суроону бердик. Бий дагы ошол эң жакшы пайдаларды алып келерин биз Адемиден угуп алдык. Чоң рахмат. Адеми, Айжан, айта кетиңиздер, бүгүн сиздердин командаңыздар кантип аталат? Биздин командасынын аты Анджелина Джоли. Байкасаңыздар, ушул үндөгү өзгөчө тонду. Анджелина Джоли жана Моника Белучи аттуу командалар менен биз таанышып алдык. Учурда салгылашуу аябай, азыр эфир биздин студия өрттөнүп кетет деп ойлоп жатамын. Аябай жакшы аталыштарды тандадык. Биз болсо биринчи кезекте оюндарды баштаганга чейин эмне кылабыз? Урматтуу айымдар.
Кандай деп ойлойсуздар? Будем укрепляться. Будем укрепляться деп айтып кетти. Эмне менен десеңиздер, албетте Nitro Fresh менен биринчи кезекте биз сергиткен газдалган суусундугубузду уртап көрөбүз. Анткени бизге сергиткен ушундай жакшы сезимдерди тартуулап туруп, жана оюнубуз аябай жакшы өтөт. Бүгүн биз апельсин классика, манго, кулпунай даамдарын байкап көрмөкчүбүз. Ар бир уртамда витаминдердин комплекси камтылган. Биз болсо уртап туруп оюндарыбызды баштайбыз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Биринчи биздин оюнубуз суроо жооп деп аталат. Бул оюндун эрежеси боюнча 60 секундада ар бир командадан бирден оюнчуга эң көп суроолорго эч ойлонбой тез-тезден жооп берүү кажет. Эң негизгиси жооптор кайталанбашы керек жана кайсыл команда максималдуу түрдө көп суроолорго жооп узатса, ошол команда бир халва балга ээ болмокчу. Бул оюнду ким ачып берет? Моника Белучева же Анджелина Джоли? Моника Белучи. Моника Белучи, түртүп коюшту сиздерди. Макулсуздарбы? Макулбуз. Макул болсоңуздар, анда баштайлы. Ким жооп берет, ким жардам берет? Сен жардам бересиң? Аделина, сиз жооп бересиз, жардам берсеңиз болот сөзсүз түрдө. 60 секунда убакыт Моника Белучи командасында бар. Убакыт кетти. Парламентте эмне кылышат? Иштешет. Сүйүктүү адамыңыздын аты ким? Дамир. Прокурордун канча кыймылсыз мүлкү бар? Мадагаскар ханышасынын аты? Аделина. Биринчи клоундар кайда пайда болгон? Москвадан. Канаттууда канча жумуртка бар? 5. Каракол шаарынын борбору кандай аталат? Бишкек. Чуркоо идеясы кимден келген? Адемиден. Жер жүзүндөгү эң ач көз адам? Хайжан. Бабуинди ким кол коюп аталат? Мен. Кытайдагы полициянын аты кандай? Жекчан. Тойдо эмне берилет? Белек. Маршрутка айдоочуларынын жакшы көргөнүрү? Алло. Той белектерди ким ойлоп тапкан? Диана ойлоп тапкан. Эртең менен канчада турасыз? 8-де. Жакпаган ырыңыз? Офицерлар. Канаттуулар эс алуу үчүн кайда учушат? Жылуу жака, Африка. Убакыт бүттү. Ушул суроо менен аябай бат-баттан жооп беренге аракеттендик. Жана жер жүзүндөгү эң ач көз адамды билип алдык. Жада калса биздин студияда отурат экен. Жакшы жооптор болду. Кезекте болсо тең тайлашуучуларга берели. Анджелина Джоли командасы ким суроолорго жооп берет? Хайжан, сизди түртүп койду. Анда эмесе жардам бериңиз. Сөзсүз түрдө 60 секунда убакытыбыз бар. Убакыт кетти. Кенгуру балдарын каягынан көтөрүп алышат? Чөнтөгүнөн. Самолет эмнеден жасалган? Темирден. Шашлык жасаган жайда эмне жесе болот? Шашлык. Брэд Питт кайда жашайт? Бишкекте. Күрүч кандай түстө? Ак. Чаяндарды ким ойлоп тапкан? Адеми. Чайга эмнени кошсо болот? Сахар. Кафель көбүнчө кайда коюлат? Жерге. Сүрөтчү эмне менен тартат? Карандаш. Филармониянын директору эмнени кыялданат? Филармонияны оңдону. Кир жуугуч машина эмне кылат? Кир жуйт. Президенттин бөлмөсүндө эмне кылууга болбойт? Ойногонго. Дельфиндер эмне жөнүндө ойлошот? Тамак. Камчыны ким ойлоп тапкан? Диана. Нотариусту кайдан тапсам болот? Бишкектен. Контрабас деген эмне? Айжан. Контрабас деген эмне? Акча. Шоро Германияда эмне деп аталат? Шоро. Германиялык. Убакыт бүттү. Ушул суроо менен азаматсыздар жооптор аябай кызыктуу болду. Жыйынтыктайлы. Суроо жооп оюнун биринчиден болуп бизде Моника Белучи командасы ачып берип, сиздер 17 суроого жооп узаттыңыздар. Жакшы жыйынтык. Тең тайлашуучулар Анджелина Джоли командасы болсо 17 суроого жооп узатты. Билбейм кандай болуп калды, бирок ар бир команда тең 17 суроого жооп узатып, ар бирөөңүздөргө тең мен бирден халва балды ыйгарамын. Кезекте болсо кийинки оюнубузга бермекчибиз.
Алло, сен кайдасың оюнубузду баштамакчыбыз. Бул оюнда командада бири экинчисинен алло, сен кайдасың деген суроону узатат. Экинчиси болсо биздин экранда пайда болгон локацияларды эч атабастан түшүндүрүп берүү керек. Кайсыл команда максималдуу түрдө сөздөрдү тапса, дал ушул команда 1 халва балга ээ болмокчу. Учурда бул оюнду биринчиден болуп Анджелина Джоли командасы ачып бермекчи. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Алло, сен кайдасың? Чоң жылуу үйлөрдүн эме жок, свежий воздух менен эме үйдүн ичинде элем, просто свежий воздух балкон. Да. Сурап коюңуз. Алло, сен кайдасың? Гөл, американский пляж, сүзүп. Кийинкиси можно? Кийинкисин сурап, да? Сурап коюңуз. Алло, сен кайдасың? Кырсык. Ой, эмеде канттан кийин беле, же кантка жетпей беле. Аякта еще жок, эме бар, бассейндер бар. Көлгө кетип баратканда, Кафе. жок, ошонун жанында. Ошонун жанында деле бар, алысакта деле бар. Көл. Кийинкисин суроо, да? Нары эме Кол менен аттап көргөзбөйбүз? өтөсүң. Аттап өтөсүң. Кири жер. Босого. Жок. Эшикте эле. Аракет кылабыз да түшүндүрүүнү. Эшикте вот эме жол эле басып баратсаң эле эметет го. Ар кандай каньон, өйдө тоодон суу алып келет да, короче. Кийинки сөздү сурануудамын. Убакыт бүтүп калыптыр. Жөнөкөй эле сөздөр болчу деп айта аламын, бирок түшүндүрүү жана табуу оор болду. Келиңиздер, экинчи команда канча сөздү табат экендигин байкап көрөлү. Алло, сен кайдасың оюнун учурда Моника Белуччи командасы улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Алло, сен кайдасың? Жанагы этажга чыгып атканда тепкич менен эмес. Тепкич менен эмес. Алло, сен кайдасың? Жанагындай курулуш компаниялар бар го. Этаждар. Курулуш компаниялар салат го. Нелерди салат? Этаж, компания, этаж, кийинкиси можно. Жанагы мындайча айтканда азыркылар анимелер жанагындай кайсы өлкө? TikTok, Корея, Япония. Алло, сен кайдасың? Кийинкисин суранууда. Алло, сен кайдасың? Биз деген жанагы селекция менен түз кетип атканда жазылып турат го. Жок, жазылып турат го. Эме бүт эле жерде бар, аны барып жейсиң да сен аны. KFC? Жок, Крылышки? жок, узун палочкада мындай. Фри? Жок, мындай. Корн? Шашлык? KFC? Алло, сен кайдасың? Сен эс алганы барасың, кымыз ичесиң, бензин Жайлоо? ичесиң. Сурап Сен коюңуз. продукт алганы барасың. Старбойзун? Жок. Супермаркет? Ооба. Алло, сен кайдасың? Сен бонгону, чачың затканы бара турган жер. Сен кайдасың? Так, эмелер бар. Бактарактар бар, аякта суу бар. Токой? Жок. Парк? Жок. Бизден башка өлкө. Башка өлкө? Ооба. Кайра айтсаң, кайра башынан? Мисалы, бактарактар көп, мындайча айтканда, жаратылышы бар. Жак кооз жерде, ал жакта жаныбарлар. Швейцария? Убакыт бүттү. Өзгөчө континент өз өлкөбүз бул Австралия өлкөсүн тапкан жокпуз акыркы сөздү, бирок көптөгөн сөздөрдү тапканга жетиштик. Алло, сен кайдасың оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп бул оюнду бизде Анджелина Джоли командасы ачып берип, бир гана сөздү тапканга жетиштиңиздер. Дагы бирок алдыда көптөгөн оюндар бар. Дагы кууп жеткенге аракет кылабыз. Бирок экинчи команданы байкасак, Моника Белуччи командасы 6 сөздү тапканга жетишти. 1 халва бал, бул жакта таза жеңиш биз Моника Белуччи командасына бермекчибиз. Жалпы жыйынтыктаганда 2-1 алдыда Моника Белуччи командасы келе жатат. Биз болсо кийинки оюнубузга өтөлү.
Учурдагы оюнубуз жаныбарларды тап деп аталат. Эмне себептен десеңиздер, анткени биздин конокторубуз үн дабыштар боюнча жаныбарлардын аталышын тапмакчы. Бирок ар бир команданын өз баскычы бар. Биз студияда үн жаныбарлардын үндөрүн, дабыштарын угабыз. Жана биринчи кезекте биздин катышуучулар баскычты басып туруп анан табышы керек. Ирети боюнча 5 жаныбардын үнүн угабыз. Ар бир команданын 3 гана мүмкүнчүлүгү бар жана мен сиздерге дагы жардам бергенге аракет саламын. Даярбызбы? Даярбыз. Даяр болсок, келиңиздер биринчи жаныбардын үнүн угалы. Биринчиден болуп учурда Моника Белучи басты. Турналарбы? Жок, бул турналар эмес. Чайка. Бир эле мүмкүнчүлүк бар. Бул жакта тең теңшиктүү. Конечно, албетте чайка, ак чардак. Эх, Диана, ката кетирдиңиз, биздин дал ысык көлүбүздө дагы байкай алабыз ак чардактарды. Биз кезекте болсо экинчи жаныбарга берели. Теке. Теке эмес. Эчки. Эме баран? Кайсы жооп болду? Эчки. Жок, азыр бул жакта жооп бериши элек. Баран? Кайсы жоопту кабыл алайын? Эчкини. Эчкилер бар эле. Эчки, албетте. Эмнеге мынча ойлонобуз, билбейм. Аделина, Диана, эчки, албетте. Байкай алабыз аны биз сыналгыдан. Кезекти 3-чү жаныбарга берели. Эме нелат. Тоңкулдак. Албетте тоңкулдак кабыл алабыз. Дароо эле таптык, аны биз сыналгыдан байкай алабыз. Жакшынакай биздин куштарыбыздын бири. Кезекти 4-чү жаныбарга берели. Карга. Карга эмес. Чочко. Чочко эмес, дагы бир жолу калы. Аю. Аю. Айта бериңиз. Эме. Львица. Жок. Арыстан? Жок, жооптор туура эмес. Мен сиздерге жардам берейин. Ар бир команданын бирден гана мүмкүнчүлүгү калды. Бул куш кас малдар түркүмүндөрүндөгү өрдөктөр тукумундагы уруусуна кирет. Жана бул куштун эң эле өзгөчөлүгү сүйүүнүн символу. Кайсы куш болот? Аку. Биринчи кезекте бул команда жооп берди. Моника Белучи бул Аку. Аку, албетте бул аку сүйүүнүн символу. Кыргызстанда кызыл китепке катталган жаныбарлардын бири. Жана учурда аларга аңчылык кылууга тыюу салынган. Кезекти акыркы жаныбарга берели. Мышык. Моника Белучи. Тигренок. Жок. Жок, жооптор эмес. Сен уже жооп койдуң. Эме. Озбуч. Жок, окшойт, Жок бар эме. Енот. Жок, жооптор эмес. Дагы бир жолу жакшылап угабыз, андан кийин сиздерге жардам берем. Жөнөкөй жаныбар эмес. Жардам берет окшоймун. Чочко. Чочко деп буга чейин айтпадыңызбы? Түлкү. Жок, жооп туура эмес. Бир гана мүмкүнчүлүк калды, урматтуу команда. Сиздерде дагы 2 мүмкүнчүлүк бар. Моника Белучи менен жардам берейин. Бул жырткыч сүт өмүшүгө кирет. Гула тукумунун жападан жалгыз өкүлү. Аю. Аю эмес. Бирден мүмкүнчүлүк калды ар бир командада. Латин тилинен которгондо анын аталышы, чындыгында аталышы аябай оор деп эсептеймин. Соргок деп коюшат. Орусча айтканда обжора деп аябай тамак аштырышуу жактыргандыктан. Алардын жүндөрү сейрек кездешүүчү аңчылардын болжосу, ошондуктан абдан баалуу болуп саналат. Чындыгында байкасак, бул аталышты көп деле биз колдонбойбуз да, балким чындыгында оорчулугу менен байланыштуу, бирок анын аталышы которулбайт. Анан кандайдыр бир ушул белгилүү супер баатырлар боюнча ушул киноиндустрияда каарман катары анын аталышын дагы атап коюшкан. Ошол Америка жаатында алганда Летучий мышь?
Жок, жарганат эмес. Аталышы жөнөкөй эмес деп айтып кеттим. Буга чейин сиздерде гана мүмкүнчүлүк калды. Адамдан тышкары ушул жөндөмдүүлүккө ээ мутантты ушинтип атап коюшкан каарман катары. Анын ушу скелетинде, адамдын скелетинин колдорунда ушундай устаралар, курч устаралар колунан чыгып баштайт. Бычактар менен ушул устара дегендей. Учурда жооп барбы сиздерде, урматтуу команда? Маймыл. Таба албайт окшойбуз, Бул Росомаха болчу. Тилекке каршы таба алган жокпуз. Буга чейин мен мутант катары дагы сиздерге түшүндүрүп кеттим. Росомаханы караңыздарчы, ушундай көрүнөт. Аябай териси баалуу болуп саналат. Жана баш кийимдерди, жаканы көпчүлүк учурда тигишет. Биз болсо жыйынтыктайлы жаныбарларды тап оюнубузду байкасаңыздар, ар бир команда тең. Бул оюнда 2ден жаныбарды табышты. Ошондуктан ар бир командага тең бирден халва балды карабыз. Жалпы жыйынтыктаганда 3-2. Алдыда бизде Моника Белуччи командасы келе жатат. Биз болсо кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Учурда калпы чымбы оюнубузга кезек келди. Менин колумда ушундай кичи карточкалар бар. Ошонун жарымысында 50%-ында чымбы деген жазуу бар, ошол эле жарымысында калпы деген жазуу. Бул карточкаларды азыр аралаштырып туруп, ар бир командага тең бирден таратабыз. Командада бир киши бул карточкага байланыштуу окуяны айтып берет. Эгерде чымбы деген сөз келсе, чындык окуяны, эгерде калпы деген сөз келсе, калп окуяны. Бул оюнда негизги шарттардын бири тең тайлашуучуну алдап кетүү. Тең тайлашуучу сиздердин карточкаңыздарда кайсыл сөз жазылып тургандыгын таппай калышы керек. Жана оюнда эгерде команда биринчи кезекте алдап кетсе, өзүнүн тең тайлашуучусун, экинчи кезекте карама каршы команданын окуясын таап алса, 2 халва балга ээ болмокчу. Дал ушул шарттар менен биздин оюнубузду баштамакчыбыз. Биринчи кезекте мен карточкаларды аралаштырайын жакшылап, анан кыздарыбыз тандасын. Келиңиздер, Моника Белуччи командасы бир карточканы тандайбыз. Анджелина Джоли. Тандадык. Окуяларды билип алдык. Тең тайлашуучуларга көргөзбөйбүз, командалаш адамга көргөзсөңүздөр болот. Биз болсо окуяны эстегенге жана ойдон ойлоп чыгууга биздин катышуучуларга убакыт берели. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Калпы чымбы оюнубузду улантуудабыз. Буга чейин биздин катышуучуларга биз карточкаларды таратканбыз. Бул оюнду биринчиден болуп Моника Белуччи командасы ачып бермекчи. Ким окуяны айтып берет? Диана. Диана окуп жатабыз сизде. Бул танцыда болгон окуя. Анда негизи Айжан бизге жаңы келип атат да, жаңы кошулуп, билеп калды, бирок анан анда Айжан келе элек болчу. Айжан билбеген окуябы? Айжан билбейт ал окуя. Адеми дагы билбеш керек. Адеми да билбейт. Макул болуп Анда деген негизи адемиге айтпай эле коелу да эмес. Ошондо деген бизде деген мындай болуп калганда, бизде дагы берки основной группада билген кыздарыбыз бар өзүбүздүн. Анан бир жолу бизге көлгө жетпеген балыкчыда той чыгып калган да. Анан биз ал тойго биз ошондо биздин жаныбызда да бир курбубуз бар. Негизи биз жакын жашайбыз. Анан үчөөбүз отурганда, гулять этип жүргөндө чалып сурап калышат да. Балыкчыга той чыгып атат, срочно бүрүсү күнгүгө керек деп. Анан биз давайте макулбуз деп ушинтебиз. Анда Аделина дагы андай азыр кичине ооруп калды да, анда жакшыраак болчу. Анан кийин Аделина, мен, анан ошол курбубуз болуп, анан дагы бир шаар жакта жашаган курбубуз бар, ошого чалабыз. Бүрсүнү балыкчыга ушундай той чыгып атат, кеттик десек, ал да макул болот да. Анан негизи Адеми биз менен башынан баштап билет да, биз мененчи негизи бир да тойлорду, выступленияларды калтырбайт да, негизичи. Анан биз уже 4 кызча болуп калганбыз да. Анан кийин Адемиге айтсак, Адеми таарынат деп, анткени эми көлгө чыккан, негизи көлгө тойго барган кызыктуу да кыздар мененчи. Ар кандай историялар болот, воспоминания, моменттер болот. Анан ошондо Адемиге айтпай историяларды скрывать этип чыкканга мажбур болуп калдык.
Адем эч билбейт окшойт, Адем билбейт. Аны до сих пор мы скрывали. Я уже кызыктуу. знаю. Эми байкасаңыздар, Диана чындыкты айтып жатабы же калпты айтып жатабы? Ким билет деген суроо узатылды. Бул жакта тарап албетте айтып кеттиңиздер, бири-бириңиздер менен сүйлөшүп, Анжелина Джоли командасы. Бул окуя чындыкпы же калппы? Мен жок болгонум үчүн мен калп деп ойлойм. Калп деп ойлойм. Кайсы жооп кабыл алайын? Калп. Калп деген жоопту кабыл алдым. Эмесе карточканы көргөзүп коюңуз Диана. Баарына көргөзөмүшүн да? Албетте. Бул кызыктуу, алдайын деп бирок алдабай калдыңыз, Адемиден эч нерсени мындайча айтканда калтырабайт окшойсуң, Ничего не скроешь дегендей. Азаматсыздар, жооп таап алдыңыздар сиздер. Эмесе биз кезектиги Анжелина Джоли командасына берели. Окуяны ким айтып берет? Айжан. Болуп жатабыз, Айжан. Мен негизи Даймондко келгениме аз эле болду. Бул жактагы кыздар менен анчалык деле путешествие боло элек да. Негизи өзүмдүн өмүрүмдө болгон окуяны айтып берейин. Мурун мен башка би тобунда бийлечүмүн. Анан ошондой эле областтарга таныс болот. Биз да көлгө барганбыз. Көлдөн Чолпон Атага барып бийлегенбиз. Той болуп калып, заказ болуп калып. Анан аякта билбейм мынча андай катуу эркектер болчу экен да. Барып жакшы эле орношуп, той башталды. Биз тойдун аягына чейин калып болчу, кыз заты болупчу, кызды кетирипчи. Анан жакшы эле эметип, мындай навеселе жүрдүк. Анан аяктан балдары катуу тийишип баштады, кыздарыбызга, биздикинечи. Анан кыздарыбызга тийишип, анан мен ал кезде кичине старшая болчумун да. Анан старшая болуп мен жок, нельзя деп неметип койсом, мага катуу сүйлөп башташты да. Анан эптеп бүтүрүп, мындай тынчып калышты да. Тынчып калышкандан кийин биз формаларыбызды чогултуп алып, эшикке чыгып, машинабызды күтүп атабыз. Машинабыз биздики чоң кара степ болчу. Анан эшиктен 2 кара степ бар болчу. 2 кара степинен вроде бы по номеру биздики турат, ошол жака барып формаларды салдык. Анан кыздар да вроде бы барып отурушту, мен болсо оплатага кирип кеткем кайра. Кирип эле акчаны алып сүйлөшүп, анан астынан балдар да тосту да. Типа, "Жөн калбайсың андай мындай" деп, бирок биз все равно кайра үйгө кетиш үчүн шаштык. Сыртка чыгып барсам, ошол эле кара эле степ турат. Бирок мындай жанындагысы жок да, ал бияк бетинде болчу, а биздики болсо бу жерде болчу. Анан бияк бетинде жок, анан биздики эле го деп эле жанына барып эле эшикти ачсам, эме экен да, ичинде эч жок экен. Ар жагында болсо мындай эмелер турат, форма сыяктуу чоң-чоң эмелер турат да, пакеттерчи. Анан артыма келип эле бир тирсет, машинага кирип кетип. Машинага кирип кетти, андан кийин астынан эле бир бала кирип отуруп калды, артыма бир эме машина айдап кетип калды. Балыкчыга чейин ызы чыгып бардым. Анан телефонум жок. Тиги кыздарга берип койгом да. Мен акчаны алып эле сразу чыгам деп. Аябай коркомчу да. Ушундай мындай катуу эркектер болгон үчүнчү. Анан эптеп ызы чууз, мен коркуп атам. Бир бала уже ыйлап истерик болуп кеттим да. Бир балага эметип, как сказать, мындай аябай сурандым да, жалынып. Телефон берчи, мен чалайын андай мындай деп, типа ата энеме чаламан деп дедим да. Ошондо да руководительдин күйөөсү биздики водитель болчу. Анан ошо водитель эмесин чалып, ушундай мен балыкчыга жетип калдым десем. Тилер болсо наоборот башка жакта турушта, выезд жаккачы. Алатоо эме бар го, ресторан бар го. Ошо бияк выезд жагына айдап кетип калышыптыр да. Артыбыздан келип чыгып алат депчи. Балыкчыга жетти, мен жолдум, андай мындай деп сүйлөштүм, бир типа как атама чалгандай эле сүйлөштүм да. Бирок ал болсо мен руководителдин күйөөсү болчу. Анан ушундай балыкка жылган, эмне кылалым, андай мындай деп сүйлөштүм. Ушинтсем анан байкаган жок балдарчы. Балыкчыдан туруп мен кайтап суу берилетчи, антип мындай деп токтотконго аракет кылдым балдарды. Бирок токтошкон жок. Балыкчыга чейин барды, каяктан ошо эметип, бирөөсү
бирөөсү ошо телефон бергени кайра чалып тур да. Эмеңечи чалса типа алыптыр да. Аба соңосу атасы болсун дептир. Руководительдин күйөөсү дагы мындай поддерживать этип эмеди алыптыр. Ата соомсуга калып кеттиң, анан ызы чалып келбесең милицияга эте жазасың, антес мынтес деп өзүм мындай типа катуу сөздөр менен басып койчу да балдардычы. Мен прокурорго чейин барам, буга чейин барам, силер билесиңер мен кимдерчи. Ошентип балыкчыдан токтотту машинаны. Анан ошо эме руководитель күйөөсү келип балдар менен сүйлөшүп, анан эптеп чыгарып кетишти мени. Өзгөчө эле биз экшенди уктук десек болот, кино тасмадай сыяктуу окуяны уктук. Эмесе тең тайлашуучулар бул чындыкпы же калппы? Сүйлөшөңүздөр. Сен айтасың. Калп ойлоп жатасыздар. Эч ойлонбостон. Мимикаларына караганда ошондой көрүндү да. Кайсы сөздү кабыл алайын? Калп деген биз тандоону кабыл алдык. Көргөзсөңүзчү карточканы. Бул калп окуя болчу экен. Эмнегедир мен ишендим. Билбейм эмнеге. Бирок ишендим, анткени аябай ушундай узун окуя болуп кетти. Аны сиз эстеп жаткандай айттыңыз да. Алдаганга аракет салды Айжан, бирок алдабай калдык десек болот. Учурда байкасаңыздар, ар бир команда тең бири-бириңиздерди алдадыңыздар. Ошондуктан ар бир командага тең бирден халва балды биз ыйгарабыз. Жалпы жыйынтыктаганда 4-3 алдыда, бирок Моника Белучи командасы келе жатат. Биз болсо кийинки оюнубузга өтөбүз. Алло доски оюнубузду баштамакчыбыз. Бул оюнда командада бир киши жакын досуна чалат. Анан биз 30 секунд убакыт беребиз. Сиздердин досуңуздар телефонду кабыл алгандан кийин 30 секунд убакыт кетет. Досум, мен халва шоудомун, мага суроо беришти, жардам берип койчу деп айтсаңыздар болот. Анткени досуңуздарга биз бир суроону даярдап койгонбуз, сөзсүз түрдө варианттар менен болот. Жана досуңуздар ушул варианттын бирөөсүн тандашы керек. Эгерде туура тандаса, анда команда бир халва балга ээ болот. Эгерде туура болбосо 0 балл. Анан эң эле кызыктуусу, тең тайлашуучу ушул достун башкы тамгасын чечмекчи. Бул оюнду биринчиден болуп учурда Анджелина Джоли командасы ачып берет. Моника Белучи тамга берип коюңуздар. Н тамгасы берилди. Учурда байкасак Адеми чалат экен, телефонду дароо алды. Жана досторуңуз көппү Адеми? Албетте. Кимге чалабыз? Назима деген эжем бар. Назима эжеңизге чалат экенбиз. Эжем жана танцка келет алдагы. Жакшы. Чалып, динамикти үйгүзүп, микрофонго жакыныраак кылыңыз. Кабыл алгандан кийин суроо кетет. Алло, Назима эже, кандайсыз? Суроо кетти. Жакшы, ты как? Назима эже, мен халва шоудо отурам. Сизге суроо бар. Кыргызстандагы эң узун адамдын бою канча? А. 2 100 78. Б. 2 36. 2 метр 36 сантиметр десеңиз балким батыраак болот. X 2 метр 20 сантиметр. А, Б, В. Ё-моё. А там точный ответ есть или это наугад? Албетте бар дейт. Убакыттар бир жоопту калган. Болуңуз. Убакытта. 2 метр канча дедиң? 2 метр 78 сантиметр, 2 метр 36 сантиметр, 2 метр 20 сантиметр. Допустим, 2. Убакыт бүттү. 2 метр 20 сантиметр. Кабыл алабыз. Хорошо. В вариантын азыр тандадык. Дагы бир жолу айтылып коспадым. Назима аттуу эжеке, сизге биз чоң ысык салам жолдоп жатабыз халва шоунун теледолбоордун атынан. Эмесе Кыргызстандагы эң узун адамдын бою канча деген суроо сизге берилди. Жооп: эң узун кыргызстандыктын бою 2 метр 36 сантиметр болгон. Ошол себептен бизге Назима жардам бере албай калды бул оюнубузда. Кезекти болсо биз Моника Белучи командасына берели. Тамга берип коюңуздар. А тамгасы сиздерге берилди. Телефонду алабыз. Аделина чалат экен. Кимге чалатасыз? Подружкама. Адина. Адина.
Адина, сиз менен батка телефонлошуп турабы? Алло, алло. Алло, Кандай? жакшы өзүң. Жакшы, азыр мен Халва шоуда отурам. Суроо берем, жооп берип коесуңбу? Батпаттан, Кыргызстандын биринчи космонавтын космоско учуусу канча убакытта созулган? Космонавтын космоско учуусу канча убакыт созулган? A'сы 7 күн 10 саат, Б'сы 6 күн 24 саат, В'сы 8 күн 19 саат. Бир жолу айта койчу. Кыргызстандагы биринчи космонавт деген космоско канча убакытта созулган космоско учуусучу? A'сы 7 күн 10 саат, Б'сы 6 күн 24 саат, В'сы 8 күн 19 саат. Убакыт келтат, батпаттан айтам. 7 күн 10 саат. Каалабыз, коштошобуз. Рахмат. Давай. Адина деп айтып кеттиңиз, Адина, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Жооп. 1998 жылы январь айында Салижан Шарипов ушул көп убакытка созулган биринчи космоско учкан. Канча убакыт десеңиздер, бул 8 күн 19 саат болчу. Тилекке каршы Адина дагы бизге туура жоопту узата алган жок. Досторубуз эч жардам берген жок. Эмнеге билбеймин. Бул оюнубуз тепке кетти десек болот, бирок эч нерсе эмес. Эң негизгиси байкап алдык, досторубуз дайыма жардам бергенге аракет салат экен. Ал одоски оюнубузда эч ким жардам берген жок. Эч кимге биз упайларды ыйгарбайбыз. Упай ойлор ошо бойдон эле калууда. 4-3 алдыда Моника Белучи келе жатат. Биз болсо кийинки оюнубузга өтө берели. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Крокодил оюнубузду баштамакчыбыз. Бул оюнда 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экрандагы сөздөрдү бири экинчисине кыймыл менен гана көргөзмөкчү. Алар там агаштар, жаныбарлар, ар кандай биз жүрүм-турумда эле колдонгон буюмдар болушу мүмкүн. Эң негизгиси ал сөздөрдү кыймыл менен гана бири экинчисине көргөзөт. Экинчиси сөзсүз түрдө табышы керек. Эгерде бул объект студияда жайгашкан болсо, ага сөмө менен же көз менен көргөзүүгө тыюу салынат. Биз болсо байкасак, биринчиден болуп бул оюнду Моника Белучи командасы ачып бермекчи. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Арстан, Азаматсыз. маймыл, Кызыктуу. Кийинкисин сурадым да. балык, крокодил, краб. Не, только жаныбарларбы? Жок. Мусорка, Кийинки сөз. тамак, кашык, тарелка, идиш, тарелка, тамак, кашык, вилка, чымчык, бүркүт, куш, бий, танцы, кыргыз бии, крылья, канат, Кийинки сөз. саат, минута, секунда, саат, күн, минута, секунда, ай, жыл, убакыт. Ооба. Палас, дорожка, клем, палас. Гүл, бак, гүл, күн, ай. Убакыт бүттү. Шам болчу акыркы сөзүбүз, бирок башка сөздөрдү тапканга аракет салдык. Биз болсо кезекти учурда Анджелина Джоли командасына берели. Анджелина Джоли командасы биздин крокодил оюнубузду улантууда. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Ат, Ооба.
кийинкиси суроону да. Спичка. Сигарет, зажигалка. Азаматсыз. Свет. Люстра. Лампочка. Эме. Он. Карлаштырмай. Тажик. Кийинкиси суроону да. Би. Бокс. Драка. Уруш. Кулак. Бокс. Кийинкиси суроону да. Тамак. Баары окшошуп атат. Кийинкиси суроону да. Кийинкиси. Убакыт бүттү. Түшүндүрмө аябай созулуп кетти окшойт, ошондуктан дагы убакыт тар болуп калды. Биз болсо крокодил оюнун жыйынтыктап алалы. Бул оюнда учурда Анджелина Джоли улантып кетти. Сиздер 4 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар Моника Белучи командасы 7 сөздү тапканга жетишти. Бир халва балды биз Моника Белучи командасына ыйгарабыз. Жалпы жыйынтыктаганда 5-3 алдыда Моника Белучи командасы келе жатат. Биз болсо акыркы оюнубузга кезекти берели. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Озундан окуу оюнубузга кезек келди. Учурда бул оюнда команданын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляция менен гана айтып жаткан сөздөрдү наушникчен адам табышы керек. Ар бир командага 90 секунд убакыт берилет. Сиздер байкагандай эле бул оюнду биринчиден болуп Анджелина Джоли командасы ачууда. Айжан наушник тагынып даярдыгын көргөзүүдө. Мен музыканы коеюн. Үнүн көтөрөбүз. Айжан чочуп кетпеш үчүн. Анда эмесе убакыт кетти. Самын. Самын. Кактус. Кара куш. Кактус. Кара туш. Кактус. Каракун. Кактус. Туш. Кактус. Кийинки сөз. Чака. Жаңак. Чака. Жан. Чака. Жан. Чака. Чака. Шар. Чака. Жар. Кийинкиси. Шорпо. 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 Чабан. Чапан. Чабан. Жаман. Чабан. Чабан. Жаман. Кийинкиси. Айгүл. Айгүл. Алулу. Айгүл. Акул. Айгүл. Арун. Айгүл. Кийинки сөз суроону да. Концерт. Тараза. Концерт. 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 Антенна. Антенна. Алты. Кийинкиси. Чичирканак. Чычкан. Чичирканак. Чычырганак. Тепкич. Тамчы. Тепкич. Жапкыч. Тепкич. Тамчы. Убакыт бүттү. Музыка бизге чейин угулду. Чындыгында аябай оор оюндардын бири. Азаматсыздар, кезекте болсо биз Моника Белучи командасына берели. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз.
Ширелүү өнөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Давид менен Серги. Учурда оозумдан окуу оюнун Моника Белучи командасы улантууда. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Мен болсо музыканы коюп көтөрөйүн. Убакыт кетти. Дарак. Чака. Дарак. Кара. Дарак. Чака. Дарак. Дарак. Торт. 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 Гингсы. Чыны. Чи. Чыны. Би. Чыны. Ж. Чыны. Кайыр гингсы болчу? Чыны. Чыны. Ч. Ны. Ч. Чыны. Чычкан. Чыны. Би. Кийинки сөз суранууда. Ой. Kesme. Kesme. Түшүнгөн жокмун. Кийинки сөз суранууда. Шырдак. Чака. Шырдак. Чычкан. Шырдак. Сына. Шырдак. Шырдак. Гингсы болчу? Дастан. Дастан. Сагызган. Дастан. Чака. Дастан. Дастан. Кийинки сөз суранууда. Сериал. 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 Түшүнгөн жокмун. Гүлбөй сүйлөчү. Сериал. Сериал. Түшүнгөн жокмун. Кийинки сөз суранууда. Убакыт бүтүп калыптыр. Эмне болуп кетти? Диана, айта кетиңизчи, эмне болуп кетти? Чычкандан башка сөздөрдү айткан жокпуз го. Гүлүп сүйлөп атпайбы? Я вообще ничего не поняла. Чындыгында эле бул оюнда артикуляция менен айтып жаткан адамдардын баардыгы көз каранды. Бирок ага карабастан биз жакшы оюнду көрүп алдык. Бир аз убакыттан кийин толугу менен чыгарышыбызды жыйынтыктайбыз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Давид менен Серги. Биринчи кезекте биз оозумдан окуу оюнун жыйынтыктап алалы. Моника Белучи бул оюнда тилекке каршы бир дагы сөздү тапкан жок. Бирок тең тайлашуучулар Анджелина Джоли командасы 4 сөздү тапканга жетишти. Ошол себептен сиздерге 1 балл. Жалпы жыйынтыктаганда 5-4. Бирок бул оюнда Моника Белучи жеңип кетти. Моника Белучинин айтылган сөздөрүн эгерде мен азыр адаштырбасам, сулуулук дүйнөнү сактайт деп айтып кетчи. Жана биздин бүгүнкү сулуу айымдарыбыз бардыгы ушу жакшынакай таланттарга ээ айымдарыбыз ойношту, бирок Моника Белучи бүгүн жеңип кетти. Сиздер үчүн өзгөчө белектерибиз, жеңүүчүлөр катары кабыл алып коюңуздар. Биздин демөөрчүлөрүбүздөн албетте сиздерге дагы жакшы оюн көргөзүп бергениңиздерге белектерибиз, кабыл алыңыздар. Бир эле балл жетпей калды, Биз болсо телекөрүүчүлөрдү конокторубуз менен дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүнкү биздин чырайлуу айымдарыбыз каяктан келип калды десеңиздер, албетте бул Diamond аттуу би тобунун бийчилери келип отурушат жана топ 2ге бөлүнүп, бүгүнкү биздин Моника Белучи командасында Аделина Салединова жана Диана Уланбекова келишти. Тең тайлашуучулар катары Анджелина Джоли командасында Айжан Эрнисбек кызы жана Адеми Бекенова. Кол чабуулар бири-бирибизге жакшы оюн болду. Жана деги эле толугу менен Diamond би тобуна мен ийгиликтерди каалагым келип жатат. Өзгөчө айтып кеттиңиздер, биз Кыргызстандын башка дагы шаарларына барабыз. Кыргызстан боюнча дагы ушу саякаттанып жүрө беребиз деп айттыңыздар. Бийлер менен албетте Кыргызстанды гана эмес, башка жер жүзүн дагы багынтырып жүрөбүздөр. Diamond кеңейсин, филиалдар көбөйсүн. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Биз болсо чыгарышыбызды аяктайбыз. Кийинки чыгарыштарга чейин көрүшкөнчө.